Something bad is about to happen to me. Силер ушуларды уксаңар керек. Бул Стив Лейсинин ири. Алгачкы чыгармаларын 3 жыл бою шартында жөнөкөй эле телефонго жаздырган. 17 жашында ал төмөнкү ыр үчүн Грэммиге 1-чи номинациясын алган. Бул менин студиям. Музыкаларымды ушул телефонумдан жаратам. Бул жерде атайын тиркемелер бар. Бул ырдын ыргагын жана бэк-вокалын Стив өзүнүн 6-чы айфонуна жаздырган. Ооба, ишенүүгө кыйын, бирок бул чындык. 18 жашында Стив Лейси өзүнүн жеке альбомун чыгарат. Аны да ал толук бойдон телефонуна жаздырат. Ал альбом азыр Spotify'да миллиард жолу угулган. 21-чи кылымда биз колубузда бүткүл дүйнөнү камтыган телефонду кармап турабыз. Мурун ыр жаздырыш үчүн көп акча турган студия керек болсо, азыр биз ал үчүн телефон же ноутбук теле колдонсок болот. Бүгүнкү күнү ыр жаздырыш үчүн жүздөгөн тиркемелер бар. Сиз аны өзүңүздүн телефонуңузга жүктөп алып, азыр эле ырыңызды жаза баштасаңыз болот. Интернеттин пайда болушу бүткүл адамзат үчүн чоң жылыш. Желе аркылуу керектүү маалымат гана таппастан, көптөгөн жөндөмдөргө, жада калса кесиптерге ээ болууга мүмкүн.